Кийинки сөз Садыкхан Писанбаевичке берилет. Бул мыйзамды биз каалагандай колдонобуз да, азыр мыйзамдын ар бир беренесине, ар бир тамгасына суроолорду беребиз. Бирок сиз Жолдош полковник өтө тажрыйбалуу инсансыз. Бирок мыйзам аткарылбайт, билесиз да. Мыйзам өзүнчө, кыргыз өзүнчө жашай беребиз да, туурабы? Анын ар кандай моменттер болот? Айта албайсыз. 6 беренеде турат 3 пунктунда Кыргыз Республикасынын президенти ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырып жаткан мезгилде үй бүлө мүчөлөрүнө деп кашанын ичине тактап жазып атат да. Үй бүлө мүчөлөрү деген кимдер дегенине. Жубайына жашы жетелек балдарына дейт. А сиздин кызматкерлериңиз жашы жетип үйлөнүп балалуу болуп калгандардын аркасынан деле жүрбөйбү коштоп? Биз мыйзам чегинде эле иштейбиз. Жок, кечирип коесуз. Анда мен башка жакты көрүп атат экенмин да. Кыргыз Бишкекте же кошуна мамлекеттердин президентинин балдары жүрөбү, жанагы коштоо менен, коргоочулары менен. Же мен кино көрүп атам, же башка жактан жүрүп атам. Айта албайт экенмин. Биздин кызматкерлер Айта албайсыз, азырынча айта албайсыз. Частный может быть охранный агентствого кайтарат. Мен ошондуктан айтам да, мыйзам өзүнчө бул жакта кала берет. Биз өзүбүзчө жашай беребиз. Ошон үчүн мыйзам алуунун деле кажети жок бизге. Кожоюн эмне десе ошондой болот деп эле бир эле статьядан алып койбойлубу? Кимдер корголот, кожоюн чечет, кимдерден коргонуу алынат, кожоюн чечет. Бүттү, бир эле статья. 7 беренени караңыз. Кимдерге берилет дегенде, сиз ушул 7 беренеге президентти жазышыңыз керек эле. Президент өзүнчө 6 берене кылбай. Биз өтө эле ашырып жиберебиз да, Жолдош полковник. Өтө ашырып жиберебиз. Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдарга мамлекеттик күзөттү берүү деген жерге биринчи ошол президенттен башташ керек да. Катары менен эле айтып коюш керек. Аны өзүнчө берене кылып. Кайран. Мына 3 пунктунда турат Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасына деп. Конституциялык соттун төрагасы кылмыш жаза иштерин карабайт. Ага тиешеси жок. Өзгөчө рецидивтер менен анын жумушу жок. Конституция бузулду, бузулбады деген гана маселени карайт. Аны дагы эгер Кыргыз Республикасынын жараны кайрылса, кайрылбаса 15 жыл бир да кагаз карабайт. Кандай дейсиз? Бул эми конституциянын негизинде бул выше. Жок, конституциянын негизинде эмес. Бул бир учурда болгон, себеби да белгилүү. Бирок азыр эми анын себеби жокко дейм да. Эми карап көрсөңөр кичине. Сиз экөөбүз кызматты бирге баштаганбыз го. Бир себептер менен ушундай болуп кирип калган. Бизде ушундай эмеспи? Вице-премьерлер бардыгы бирдей милдетке, бирок бир вице-премьер өзгөчө милдетке деген сыяктуу эле. Соттордун төрагасы да кезинде ушундай болуп калган. Ушуга кандай карайсыз? Урматтуу кесиптештер, биз Конституциялык соттун төрагасын бул тизмеден чыгарышыбыз керек. Менимче Конституциялык соттун төрагасы мүмкүн болушунча элдин арасында жүргөнү жакшы. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жарандардын бардыгынын укугу бирдей. Муну бекер эле киргизип атасыздар. Мен азыр жаңы шайланган конституциянын төрагасын билем. Ал киши өтө жөнөкөй, жупуну киши. Ал андай коргоого муктаж эмес болсо керек. 9 берене. Мен өткөндө Чыңгыз Азаматович биринчи күнү Баткенде болуп, биринчи окууга катышпай калган, көрбөй калган. Ошондуктан мүмкүнчүлүк бересиздер го деген үмүттөмүн да. 9 беренеде башка адамдарга мамлекеттик күзөттү берүү президенттин актысы менен аныкталат эмес, мыйзам менен аныкталышы керек бардык нерсе. Биз ошон үчүн мыйзам кабыл алабыз. Мыйзамды кабыл алып туруп, эгерде каттуураак кожоюн каалап кеткен болсо, кожоюнга да мүмкүнчүлүк берип коелу деген жерден мыйзам жокко чыгат. Мыйзам иштебейт. Анын саны көбөйүп кете берет. Кудасына берилет, бажасына берилет, күйөө баласына берилет, өкүл баласына берилет. Ушинтип кете берет. Биз кыргызбыз айланайындар. Бербей койсоң тултуйуп таарынат. Ошол таарынбасын деп кетет. Эгерде мыйзамда тыюу салынган болсо, бардык жетекчилердин колу кыскарат. Биз билебиз да Кыргызстанда кимдер
күзөтчүлөр менен жүрөт, кандай күзөтчүлөр менен жүрөт, эмне болгон күзөттөр менен жүрүшөт. Мен дагы силердин күзөтүңөрдөмүн. Менин көчөмдүн эки башында турасыңар. Ага эмне кыласыңар, кажынадан акча коротуп. Мен өзүм эле айтып берип атпайм, кайда баратам, качан келем, эмнеге баратам, эмне жөнүндө сүйлөп атам. Ага эмне кыласыңар акча коротуп. Мына ушул 7-чи берене менен 9-чу беренеге, урматтуу кесиптештер, бул кишини билем, жолдош полковник, аскер кызматкери, акта дебейт, көктө дебейт унчукпай тура берет. Биз депутаттар жоопкерчиликти мойнубузга алып, мына ушул беренелерди жана кесиптешибиз кошо айткан беренени кошуп туруп, мыйзамды ушундай кабыл алып беришибиз керек. Сунуш берип атам да ушуну. Сунуш киргизилди. Урматтуу баяндамачы, жооп бересизби? 7-чи пункт боюнча, 7-чи берене боюнча, 9-чу берене боюнча. Азыр мен тияктан да ушактан барып жооп берейин. Кайсы? Нурбек Өмүрбековичтикиби? 7-чи эме боюнчабы? Берене боюнча. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, уруксат болсо 7-чи берене боюнча жооп берип койсом. УКМКнын кызматкери Жусупбеков. Конституциялык сот өндүрүшү институтунун өзүнчө жана өз алдынча сот катары киргизилгендигине байланыштуу Жогорку соттун төрагасына сыяктуу эле анын төрагасын талаптагы мамлекеттик коргоо алуу зарылдыгы бар. Дүйнөлүк тажрыйбаны да карасак, конституциялык соттордун төрагаларында мамлекеттик кайтарууну берүү көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде Россияда, Туркияда, Индияда да жана башка көпчүлүк өлкөлөрдө каралган. 2009-жылдагы мамлекеттик күзөт жөнүндөгү мыйзам редакциясында мурда Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы кызмат орду кайтарылуучу болчу. Бирок 2010-жылы 27-июнда Конституция кабыл алгандан соң Конституциялык сот өз алдынча сот катары жоюлуп кеткен дагы Конституционный палата болуп Жогорку соттун карамагына кирип калган да. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 8-чи беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун төрагасы жогоруда белгилеген конституциялык ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу менен бирге Конституциялык соттун ишин, сот бийлигин, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын үстөмдүгүн жана түз таасирин, конституциялык түзүлүшүн негиздеринин бекемдигин, адамдын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуучу жогорку органы катары жетектейт. Ошого байланыштуу Конституциялык соттун төрагасын мамлекеттик кайтарууну берүү аркылуу конституциялык түзүлүшүн жана Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугу негиздерин жетектөөчү кызмат адамдарынын өмүрүнө кыска нуска эме жооп берип койсоң. Эки эле сөз менен айтыш керек да. Ал жоон окуштун кереги жок бу жерде. Ооба. Жоон окуштун өзүнүн ою кандай экен, өзүнүн акылы кандай экен, ушуну эле айтса болот да. 7-чи берене боюнча мындай кыска так эме даана айтып беребизби? Анын алдында баягы жашы жете элек балдарына деп айттым мен. Президенттин жашы жете элек балдарына деп жазылып турат. А бирок машина минип чыккан болсо алдынан коштоп жүрөт. Президенттин жашы жете элек балдары боюнча. Эме азыр депутат өз эме оюнду аягына чейин бүтүрсүнчү, андан кийин сиз айтасыз. Мен айтып атам, башка чет өлкөдө жүрүп аткан жокпуз да, биз көрүп атабыз да. Же башка эч ким көрбөй атабы билбейм, мен көрүп атам да. Анча-мынча социалдык тармактарга чыгып кетип атпайбы? Кандай коштоолордун аркасында жүрүп аткандыгы. Мына кече эле баягы мушкер келген экен, атасы ажыдан келгендей болуп, не деген гана коштоолор менен жүрбөдүңөр балдары? Жалдагы жеке менчик ишканабы? Мыйзамга биз так жазышыбыз керек, Чыңгыз Азаматович. Момда учурларда мамлекеттик күзөт берилет, бүт деді. Анан тиги киши каалаган болсо берип коет, каалабаса алып коет деген 9-чу берененин 2-чи пунктун такыр алып салышыбыз керек. Мыйзам иштеш керек. Тиги кишинин түшүнүгү эмес. Бүгүн ал киши, эртең башка киши, бүрсү күнү башка киши. Келе беребиз, кете беребиз, а мыйзам так калышы керек да. Түшүнүктүү.